Батырлардын журту, батырлардын мекени болгон, таланттуу инсандар жана дагы эң бир кыйын адамдар байырлаган Ала Тоонун дагы бир керемет жери болгон Гүлчү шаарына сүйлөп жатабыз. Саламатсыздарбы? Бул сюрприз программасы. Биздин замандаштар, биз сиздерди экран аркылуу көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Кызыктар болот алдыда. Азыр биз Сопу Коргон айылына барып, дагы бир үй бүлөнү тактап айтканда Исраилова Сурма энебизди 90 жашка толушу менен күтүлбөгөн жерден барып куттуктайбыз. Кызыктар болот, биз менен калыңыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз көздөлгөн дарекке дагы келип жеттик. Бул Сопу Коргон жергеси. Дал ошол жерде бир үй бүлөнү тактап айтканда Исраилова Сурма энекебизди куттуктап келдик. Ал 90 жашты тосуп олтурган мезгил. Анда кызыктар болот, кеттик. Толкундоолор болуп атат. Жаңы чыгарылыш, жаңы сезондогу кандай кабыл алат? Азыр көрөбүз. Кеттик. Ассаламу алейкум, кутман таң, урматтуу көрүүчүлөр. Бул сюрприз программасы. Исраилова Сурма энекебизди бүгүнкү өздүк майрам менен куттуктап келдик. Кол чабуулар. Оштугунун жалпы көрүүчүлөрү көрүп атасыздар да, өзгөчө бир сезимдер, толкундоолор болуп атат. Бул жерде жалпы тууган урук, жакындары, эң мыкты инсандар чогулду. Сурма энекебизди дагы бир рет куттуктап кол чабыңыздар. Биз Оштуу телеканалынын атынан алып келген мыкты бир белектерди тапшырабыз анда. Энеке, куттуктайбыз. Өздүк майрамыбыз куттуу болсун. Оштуу телеканалы сизди бул жактан көрүүчүлөр көрүп атат, кыргызстандыктар көрүп атат, Кудай буйруса. Рахмат айналайын. Энеке, кандай сезимдер болуп атат? Күттүңүзбү? Неттиңизби? Кулагымда укпайт да жакшы. Күттүңүзбү ушул учурду? Бир күтүлбөгөн жагдай болот, сюрприз тартуулашат жакындарым деп ойлодуңузбу? Ойлодум, Кудай кааласа. Мына балдарым чоңойду, ушу балдарым 90 жылдыкты өткөрөбүз, белгилейбиз дегенде асабадай болгон балам жок болуп калды деп токтотуп койдум эле. Ого болбой, булар моюн бербей ушундай жасашты. Рахмат ушу төрөп алган балдарыма, сиңдилериме, тууган уругума, эли журтума чоң рахмат ушул күндү жасаган үчүн. Эми мен 90 эмес, бир 70-80ге чыккандай болуп жашарып калышым мүмкүн. Баракелде. Кылым жашаңыз. Ойлоп атсаңыз керек. Бул нерсени ким демилгеледи, ким уюштурду деп анча-мынча туугандар дагы бул нерсени күткөн эмес. Көрбөгөн, сезбеген, байкабай калды. Дал ушул демилгени колго алган биздин бул жерде мыкты эжебиз олтурат, Салтанат эжебиз. Дал ушул саламат эжебиз олтурат. Демек демилгени колго алып, биздин ТВ компаниябызга барып, биз менен сценарий түзүп, дал ушул күндү уюштуруп олтурат. Анда эмесе саламат эжебизге шаңдуу бир кол чабуулар болсун. Кандай ниетте, кандай максатта уюштурду? Демек өзүнөн угуп көрөлү, саламатчы. Биздин бул эң жакшы көргөн эжебиз, бала кезибизде баарыбыз биринчилерден болуп окуп, 52-жылдарда окуган, биз амалда жаш бала элек Аяй эже дечи элек. Азыр ошо сөздү да кайталап коеюн. Менин урматтуу Аяй эжем, торколу 90 жылдыгыңыз менен сизди куттуктайм эже. Өмүрүңүз узун болсун дагы. Рахмат. Сиз бул бир эле бизге мындай неме кылбастан, жашообузга жол көрсөтпөстөн союзду кошо курган, эң жакшы кызматтарда иштеп келген адамдын бири. Бул эжебиз биринчи женский отдел 52-54 жылдарда женский отдел Алайского района болгон. Исполком болгон бул эжебиз. Партком болгон. Ушу акыркы пенсияга чыкканга чейин 65 жашында акыры мектептин директорлору болгон. Кайсы жерде эң өнүкпөгөн жерлерди өнүктүрүп келген ушул эжебиз болот. Бул биздин баарыбыздын өзүбүз эмес, ата-энебизди кошо тарбиялаган. Биз маалында биздин аталарыбыз айтат эле, бир жумушту аткарардан мурун негизге сурма келсин, анан чечебиз деп. Ансыз эч нерсе чечилбейт эле. Бул биринчиси. Экинчиси,
биздин ушул отургандарга мага мисал үчүн мен Бишкекте окуйт элем, мен келгенге чейин эң жакшы буюмдарды мага алып коет эле, кийимдерди. Ушул эжем мага биринчи индийский жемпир алып окууга жөнөткөн. Студент болуп келгенимдечи эсимен кетпейт. Баарыбыздын тазалыгыбызды карайт эле үйүбүздө. Үйүбүздөн үйлөнөбү, күйөөгө тийип кетеби, баардык септерин баардыгын ушул эжем жасайт эле. Баардыгыбыздын жашообузда бул эжебиз катышкан да. 1932 жылы 23 сентябрда жарык аламга келген күнүңүз экен. Мына бүгүн жакындарыңыз, сизди сыйлаган, урматтаган адамдар сизди жакшы көргөндүгү үчүн, сизди урматтап сыйлагандыгы үчүн бүгүн чогулуп олтурат, башы биригип олтурат. Биз дагы көрүп, аябай ушул күнгө жетсек экен деп жүрөгүбүздө чоң бир жакшы ниет уялады. Эми айтыңызчы, мына кылымдык бир жаш экен да, тактап айтканда. Ошол кылымга жетүүнүн, узак жашоонун сыры эмне? Бир көрүүчүлөргө бир кичине бөлүшүңүзчү. Мен 32 жылы Телман колхозунун Туматай деген участкасында төрөлгөмүн. Кедейди кандын үй бүлөсүндө төрөлгөмүн. Канча уулду, канча кызды тарбияладыңыз? Өзүмүн 2 кызым, 5 уулум бар эле. 5өн тең атасы өлгөндөн кийин өзүм үйлөп жайладым бардыгын. Азыр канча 32 31 невре. 31 невре. 31 неврем бар. 54 чөбүрөм бар азыр. Азыр теспе тартып, жагыле бекер отурган жокмун. Теспе тартып бардык балдарымын, неврелеримин, чөбүрөлөрүмүн өмүрүн тилеп, ошонун ичинде дүйнөдөгү кыргыз элине эч ким кол салбасын, душмандар кол салбасын, тынч жаткан бейкут кыргыз элине деп элдин дагы, мамлекеттин дагы тилегин кылып, теспе менен Алладан сурап отурам. Теспе тартып. Баракелде. Анан азыр көрүүчүлөр Кыргызстан бою сизди көрүп атат да. Сиздин сүйлөгөнүңүздү, дипломат аял болгонуңузду, мекен үчүн, өлкө үчүн, анан дагы союз убагында союз үчүн дагы чоң кызматтарды, эбегейсиз чоң эмгектерди кылганыңызды сөзүңүздөн байкап атат. Мен туугандардан дагы маалымат алдым, аябагандай өлкө үчүн чоң салым кошкон аялдардын бири. Азыркынын Курманжан даткасы деп атоого дагы болот. Ушул наамга дагы татыктуу деп айтышып атат да эл журттагычы. Анан ушул акыл эсиңиз дагы аябай тетик экен, билимиңиз жогору экен. Анан сизди тарткан, сизди кошо ээрчиген балдарыңыз болду ушул эмгектенген? Бар Кудай кааласа балдарым бар. Мен ушул мугалим болуп иштеп жүргөндө окутуп тарбиялап чоңойткон балдарым бар. Азырга чейин салам айтат. Анау генерал Исмайыл Исаковду мен окутканмын. Ошол ар бир ушу жерге келген сайын кошунамын баласы келип мени учурашып, мага дагы бир подарок алып келип берип кетип атат. Анау Келдибек Ахматбектин атасын, апасын окуткан аялым мен, ошолорду окуткам мектепте. Анан бул жакта саламатчым айтып калды да Сурмени. Аябай тамаша көй, аябай жакшы сүйлөйт депчи, бардык жактан кабары бар деп. Анан неберелерин дагы азыркы учурда өзү контролдоп турат дейт. Ушул чынбы? Туура. Өзүмүн мына балдарым, мына Ахметбек Ажи деген балам бар, кошунам мына жерде кошунам. Ошонун 3 кызын тең өзүм мугалимдикке тарбияладым. 2 кызын. Мугалимдер өзүм колумда төрөлдү долор. Ошолордун бардыгын аял адамга мугалим болгон өтө жакшы кесип, педагог. Барып сабагын окутуп, үйдө балдарыңы күйөөңү жакшы тарбиялайсың деп мугалим кылып тарбияладым. Быйыл гана колума эч нерсе келбей калды. Сал зрением начар болуп, кулагымда жакшы укпай калды. Болбосо ушул колумдагы келим менен теңме-тең ушул үйдөгү балдарды тарбиялаганга жардам бердим. Жалаң эле буларды тарбиялабастан мына коңшу колоңдогу балдарга да тарбиялык саат өтүп турам. Коңшу колоңдордун келиндерине дагы тарбиялык саат өтүп көп нерселерди аткардым. Аткардым. Аракет кылдым ошолорго.
Сурма энебиз сүйлөп атса, экран артында олтурган жалпы замандаштардагы аябагандай мындай тарбиялык бир маанидеги сөздөрдү өзүнө жүрөгүнө сиңирип алды деп толук кандуу ишенебиз. Анын катарында жаш энелер бар, кыздарын, уулдарын тарбиялап аткан апалар бар. Алар дагы энемдин сөзүнөн таасир алып, туура тарбия бергенге, балдарды туура үгүттөгөнгө, туура жолго салганга менимче бир үлгү алды деп толук кандуу ишенебиз. Анан азыр көрүүчүлөр дагы көрүп атат да сиздичи эне. Мына неберелерди өзүм тарбияладым, окуттум деп атасыз, контролдодум деп атасыз. Анан уул неберелерге келин тандоодо, кыз неберелерге күйөө тандоодо өзүңүз башкы дагы чоң салымым бар. Ол эмес жалаң өзүмүн неберелерим, өзүмүн балдарым эмес, кошуналарым мен менен бир иштегендер дагы келин аларда. Фалан жерден бир келин таптык эле. Ошону кандай дейсиз деген суроолор менен мага кайрылышат. Ошолордун келин алардын алдында энесин тандагыла. Кыз келин аларда уулуңарды үйлөрдүн алдында дагы ошол кудагыйыңардан дагы байкоо жүргүзүлө деп. Ар бир неберем, кызык неберем күйөөгө турмушка чыгып, эркек бала аял алганда биринчи мага ким менен сүйлөшсө дагы мага айткыла дейм. Мага айтып келишет бардыгы. Мен ошо үйдө отуруп алып эле ошолордун атасы ким, энеси ким деп бардыгын эске алып турам. Ошолорду карап турам. Ошондо Сурма эне, кону коңшулар дагы, башка адамдар дагы, сизди тааныган адамдар дагы той кыларда сөз сиз менен кеңешет. Сөзсүз сурап, паланды келин кылып алайын дедим эле, кандай дейсиз деген суроолор менен кайрылышат. Суроолор менен анан билгенимди айтам. Себеби мен 38 жыл ошо педагогикалык системада иштегеним үчүн бул мугалим неме болуп калат экен, психолог болуп калат экен. Адамдардын ар жак бер жака өтүп кетеби, үйгө келеби, ошолордун баскан турганынан, ошолордун жүзүн карап туруп, кандай мүнөздө турганын байкап койчу болуп калдым карыган сайын. Ошондой ошо паразитим жетип калды да ошого. Келиндердин секретин билет экенсиз да, карап эле. Келин 5 келиним бар, 5 келиним тең сыры мага 5 колдой тааныш. Характериске жаз десең азыр 5 тең жазып берем. Ой, анан күйөө балдар бар. Күйөө балдар бар. Небере күйөө балдарым бар. Өзүмүн 2 күйөө балам бар. Олар характериске жазып берелем. Азыр. Болча олар турганда. Жазып берелем олорго дагы. Ол эмес коңшуларымдын дагы келиндерине, коңшуларыма дагы өзүмүн пайдалуу кеңештеримди айтып турам. Азыр ол эмес мына жолдон өтүп кетип аткан балдар мынан бир 6-7 жыл мурун 2 бала өтөт. Саарлап эшикке чыгып отурам да, жондоруна сумкасын артып алып мени карап өтүп кетет. 2 жолу, 3 жолу өтүп кеткенде, 4-нчү өтүп кетип атканда саламатсыңарбы деп учурашып койдум. Onun ertesi de ötüp ketip atkanda beni karap kaldı ile salamatсыңарбы деп. 3-4 жолу учурашып койгондон кийин ошол балдар азыр 7-8-де окуйт. Дайым мага жакшысызбы жеке деп келип учурашып өтүшөт. Анандай тарбиялык мааниде иш жөнү отурган жокмун. Жолдон өткөндөргө тарбиялык саат өтөм. Келди. Болсо. Оорубаңыз, соолубаңыз. Ар убакта ден соолукта болуңузчу. Сиздей асыл энелер, рахмат. Сиздей жердеги периштелер биз үчүн, кыргыз эли үчүн, жакындар үчүн аябагандай керек. Сиздин батаңыз аркылуу, сиздин кеп кеңешиңиз аркылуу биз сөзсүз түрдө эмне кылабыз? Агарып көгөрөбүз. Сиздей адамдардын асыл эмгеги менен мына бүгүн алтын күнгө, алтын доорго жетип отурабыз. Эмгегиңиз дайыма биздин элесибизде, жүрөгүбүздө сакталат. Кол чаап койгула эми тургандар. Kapı çağırıyor. Уктабай арытан чоң кызы бул жерде куттуктуу арнаймын. Жакшы сөздөрүмдү, эскерүүлөрүмдү айтамын деп турган мезгили. Анда Айнагүл эже, Сурма энекебиздин кайсыл мүнөзү сизге мындай өткөн, жуккан деп айтып.
суроо бергим келип атат да. Өзүңүз да сезесизби кайсы бир мүнөзүн? Апамын публикада сүйлөгөн жагы тартынбай сүйлөгөндөрү жукту мага. Анан үнүнүн бийиктиги дагы, анан ушу адамгерчилиги, өз айтмакчы чынчылдыгы, ушу бардык жерде калыс сүйлөп адилет чечет да, бардык нерсени азырга чейин калыс чечет. Ошон үчүн бардыгыбыз апамдан кеңеш сурап турабыз азырга чейин. Рахмат. Бар болуңуз, кол чагып коелу туугандар. Эми ушул жерде чоң уулу дагы бар экен, эгер жаңылышпасак. Мына чоң уулуна дагы микрофон карматуу алдында турабыз. Чоң уулу дагы канча жашка толбосун, бирок эненин алдында, эненин көзү тирүү мезгилинде ал энесине бала бойдон кала берет. Өзгөчө бир сезимдери болуп атса керек, толкундануулар болуп атат. Азыр демек жакшы бир сөздөрүн угабыз. Кана келиңиз ага. Апабызды Алла Таалам ушундай 90га чыгарып, күлү күчтүү кылып, акыл эси менен, өз айтмакчы айдай чырайы менен биздин алдыбызга алып келип берип ушинтип отургузганына биз Алла Таалага чексиз ыраазыбыз. Сурмени, сизге суроо бергим келип атат. Азыр жаныңыздагы уулуңуз Тагайбек агабыз жаштыгында кандай бала болгон? Шок болгонбу? Кантип тарбияладыңыз? Бала, эркек бала шок болбосоң жок бол деген кыргызда макал бар. Балдарым 5 тең шок болгон. Булардын курсактарын таза тойгозуп коюп, шымы жыртылса жамап коет элем. Шымыңар жыртылса эч нерсе болбойт, ден соолугуңар үчүн курсагыңар тойгозгула деп ушундай кылып тарбиялаганмын. Жакшы болду. Негизи эне үчүн бардык баласы жакшы. Бардык баланы тегиз бирдей көрөт. Сиз эң кичине уулдун колунда калдыңыз. Алардын тамак ашын өзүңүз көзөмөлгө алдыңыз, башчы болуп калдыңыз ушул үйдөчү. Анан негизи кичине уулуңуздун сапаты мүнөзү кандай? Кичине уулум өтө кыйналып жүргөнмүн. Кичинесинде. Анан эрке болуп чоңоюп калган, чоңойгон. Ошол балам азыр 52-ге чыктыбы? Ошонон бери 3 жыл гана, 2 жыл армияда болду, калган учурда балам экөөбүз бир болдук. Баламын көңүлү ак, калп сүйлөбөйт. Бирөөнү алдабайт. Өтө чынчыл. Чындыкты сүйлөйт. Анан ак көңүл чөнтөгүндө бир сом акчасы болсо да бирөө сурап келсе кыйналып атам деп деп берип коет. Анда эмесе көрүүчүлөр дал ушул энекебиз айтып аткан, мактап жактап аткан эрке уулуна, ак ниет уулуна микрофонду сунабыз. Апасына эң жакшы каалоо тилектерди, сөздөрдү арнасын. Ушул пешенебизде апабыз бар. Апам жок, мен жашоону элестете албайм да. Ушундай көнүп калыппыз бири-бирибизге. Үйдө баарын башкарган апам. Финансы министри, үйдөгү болгон строительствонун баардыгын апам карап турат, келип берге мындай кылан эрге. Ошого көнүп калыппыз да. Апам айтмайын кыла албайсың. Кээде гана эркелеп кетип, апа туруп туруңчу өзүм билем го деп коем. Ошондо дагы болбойт. Ушул апабыз бар, азырынча биздин ырысыбыз бар да. Эжем айткандай, ошо атам жыттанган эжебиз болот да. Анан эжемин көп нерселерин эстеп калабыз да. Бизге келгенде, мисалы үчүн бизге үйүндө эле мугалим эмес, бизге келгенде туугандар келгенде мугалим эле да. Уже историяларын экзамен башырат элек. Кадимгидей Суворовдун иши, баягы Кутузовдун кылган иштери, даже ошондой тарыхый нерселерди көп сурайт эле. Анан ошодон историядан жакшы окушка аракет кылат элең да, жакшыраак окуганганча. Экзаменатор бар да постоянный. Жолукканда эле уже сурайт. Тарбиялык иштери күчтүү эле ошол убакта. Азыр деле мына заманда деле, ушу заманда деле кече жакында эле мен өзүм баламын аялы бирди төрөп эле токтотуп койду эле. Ошону да өзү чыгып, дагы бир төрөтүп койду да ошо жерде. Төрөйсүң деп. Сапаты жетекчилик сапат. Негизгиси. Бардык жерде жетекчилик, анан уюштургуч. Бир эле жумушта эмес, өкмөттүн ишинде эмес, союзда куруууда эмес, балдарды тарбиялоодо эмес, даже тууган урук өзү айтып атпайбы? Коло кошуна колу жеткен жердин бардыгын тарбиялайт. Колу жеткен жердин бардыгына жакшылык кылган. Эжем кайсыл учурда болсо дагы мына неберелери жөнүндө айтып атам. Мына Тагайдын баласы Америкада жашайт.
Бирок эжемен ошол жактан дагы кеңешин угат. Мен айтып бердим го. 100 доллар, 200 долларды майрам сайын жөнөтүп турат. Бардык неберелерине немесе катышы бар, прямой участиеси бар да. Бардыгына азыркы күнгө чейин. Акыл эси жайында деп толук айттым го. Көп нерсени билет, подаркалар келип турат. А барыбыз эжемен кабар алып турбасак, бир нерсени жоготуп жибергендей сезем. Урматтуу сюрприз программасынын жалпы көрүүчүлөрү, биз программабызды мына ушундай жакшы бир маанай менен улантабыз. Азыр менин жанымда бир үй бүлөнүн куту, берекеси, балдарынын кубанычы, иши болгон менин ырыскыбым, жүрөгү бир ак, таза, пейлигенен болгон энекем болуп турат. Эне эфирден сырткардагы айтып аткансыз да. Ошол менде бир 90 жыл жашасам, ошонун ичинде бир күтүлбөгөн белек болду. Живой белек, тирүү белек дедиңиз. Ошону бир эл журтка айтсаңыз эми. Кымбаттуу эл журт, мен ушу өмүрүмдө 90 жыктым, 90 жыл жашадым. Ушу 90 жыл жашаганымда эң кубанычтуу нерсе ушу менин бир колума келген ушул белек болду. Мен 23 сентябрда балдарым менен кичине тамак кылып туулган күнүмө өткөрүп, келиним больницага төрөгөлүк эттиле деп аркасынан барсам, чүргөккө ороп, кичине баланы чүргөккө ороп, мына сизге подарка деп алып келип алдыма кучактатты. Эсим ооп кете жаздап кайра өзүмө келдим. Айланайын Кудай, мага ушундай уулбу кызбы десем уул деди. Ушундай уул подарканы Сванти берген келиниме чоң рахмат дедим. Туулган күнүбүз бир күн болуп калды. Азыр ушул жанымда турат. Жогорку билимдүү болду. Окуусуна дагы алым жетишинче жардамдарды берип окуттум. Мен дагы көптөп окуттук. Атайын сиздин балдарыңыздын, кыздарыңыздын талантына дагы аябай ыраазы болдук. Анткени бул дагы талант дагы көбүнөсү эмгектен, анан тарбиядан жаралат экен да, пайда болот экен да. Ошол уул кыздарыңыздын көпчүлүгү ыр жазат экен, чиймелейт экен. Атасы ошондой эле жазат эле. Демек бул генден өткөн нерсе экен. Анан ошол атайын бир туугандардын арасында сынак болуп, сиз үчүн ыр жазышкан экен, бирок жеңүүчүсүн өзүңүз тандап алган экенсиз. Жакында ошону сиздин Самат уулуңуз, небереңиз сизге арнап жалпы көрүүчүлөргө дагы ошол чыгарманы окуп берсе, Бактылуу эне, жалгыз калып жашоодо турмуштун оорун көрдүңүз. Чоңойтуп жети баланы баатыр эне болдуңуз. Убайын көрүп мээнеттин небере бала көрдүңүз. Үзүрүн көрүп эмгектин чебере кошо көрдүңүз. Оорубай өмүр сүрүңүз, жараткан берсин береке. 2 кыз 5 уул өстүргөн, бейишке чыгың энеке. Өмүргө берип береке, 90 жашка чыктыңыз. Куттуктап сизди келишти, чогулуп уул кызыңыз. Бул ыр ушул энемин Тайырбек деген уулунун калемине тат. Мына эне дайыма маанайыңыз гүлдай ачык болуп, ушул балдарыңыздын, неберелериңиздин пешенесинде акыл насаатыңызды айтып, бактылуу күндөр көп болсун. Картайба көп жаша. небереңиз жакшы бир чыгарманы сизге атап жазган чыгарманы ырды окуп берди да. Кандай сезим болду жүрөгүңүздө? Өтө катуу толкундандым. Жүрөгүмө өтө катуу таасир этти. Ошол өткөндөгү күндөрүм бардыгы эсиме түштү. Ушунча балдарды тарбиялагандарым, ушуларды окутуганым, ушуларга билим берип кылган эмгектеримдин бардыгы ошол ырдын арасында чыгып, менин ичимдеги кирилерди, ичимдеги буктардын бардыгын айдап чыкты. Мугалимдикке болгон алгачкы кадам кандай башталды? Анан ага ким себепчи болду? Мугалим болгонума мен Күлчөдөгү Токтогул атындагы орто мектептин 10 классын бүткөндө ошол жерде Бакчиева деген Фрунзеден келген, ошол жактан келген мектептин директору бар эле. Мектептин директору таасир этти, ошол директори аялга дагы Бакчиева деген аял эле. Чоң рахмат. Мен 2 жыл окуп, мугалимдер институтунун тарых факультетинен бүттүм. Эне ошондо
жалпы жонунан канча жыл мугалим болуп эмгектендиңиз? Эсиңизде барбы, эстей аласызбы? 38 жыл мұғалім болды. Мұғалім болғанның арасында детсадқа заведующий болып та іштедім. 13 жыл заведующий болдым, бирок мектептен сабақты да оқыттым. Детсадта заведующий болдым. 8 жыл, 9 жыл іштедім оқшайды. 15 саат сабақ менен заведующий болып іштедім. Сурмене, азыр сиз опурталдуу тагдырды айтып атсаңыз, мен сиздин кайратыңызга өтө баа бердим, таң калдым да. Себеби айтып атасыз, жолдошум өтүп кетти, 7 бала менен калдым. Аны менен катар уда иштедим, өлкө үчүн, союз үчүн болгон күч аракетимди жумшадым деп атасыз. Бирок ошол күч кубатты, ошол эркти каяктан топтодуңуз? Ким берди сизге? Каяктан алдыңыз ошол энергияны? Качан балдарды төрөп, күйөөм дагы педагог болгон. Балдарды төрөгөндөн атасы 2 жыл ооруду. Ооруганда дагы өтө кайраттуулук ошо оорудан пайда болду. Себеби өтө катык ооруду да өпкөдөн рак болуп калды. Фунузеге апарып больницага жаткырдым, кайтарып алып келдим, Ошко жаткырдым. Ошол учурларда балдарды карап отуруп, ушу балдарымды кимге коргулайын? Мен өтө белимди бекем буу иштейин дедим. Мына ошол кийин ана күйөөмүн өлүп калганы, ошо 7 баланын калып калганы мага өтө күч кубат берди. Эми белимди бекем буу, ол күйөөм мынантип айтты мага. Мен оорудум биринчи. Sen oruva, sen orup ölüp kalsan, meni 7 balam tentip jetim kalat. Ögeyene bulardı bılçıldatıp vurup baldarımı korgulat dedi. Senin orduna Allah'a gerek olsa men öleyim. Senin bilimin var, baldardı terbiyelap getelesin degen şeyin işte oldu büyüm. Oşol dağı bana öte katı tesir etti. Bilimdi beken baylap Tangamalı hamur açıp koyup, tar menen tandırga nandı jağıp koyup, sabagım bolup kalsa жүгүрүп кетип калат элем. Ошол жана өтүп кеткен чоң балам колуна жеңчени салып алып, нандарды үзүп алып өкөлөрүнө берет эле. Ошондой ушу балдарды эптеп, багып, тарбиялап, чоңойтуп, адамдын катарына кошушум керек деген ойда гана болдум да, ошол максатым ошол болду. Ошол мага өтө кайраттуулукту, күч кубатты берди. Сурмене, кайратыңыз өчпөсүн. Дагы деле кайраттуу экенсиз. Азыр сиз айтып атсаңыз, болгон окуялар ал биз үчүн азыркы убакта тарых болуп калды. Жок, жомок. Жомок болуп калды. Эскерип атасыз, бирок эмнегедир менин жүрөгүмө, жана дагы көрүп отурган көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө дагы башкача таасир этти да. Бирок ошол жолдошуңуз сизге ошол сөздөрдү айтып атканда, жок. Өгөй эненин колуна калтырма балдарды, тентип кетпесин, сен ооруба, мен ооруйн деген сөздөрдү айтып атса, анан сиз өзүңүздү кандай сездиңиз? Ыйладыңызбы? Эмне болду? Жок, мен өтө кайраттуу экенмин деп койдум. Себеби сендей бир бала, 2 кыз келип, гипноздор экен. Мектепке мугалимдерди алай сапкоз неме ушул сапы коргондо жашагандардын баардыгын мектепке топтоп алып гипноз кылды. Ошондо ошо жерде отурган аялдардын көбү уктап калды. Көбү ыйлай баштады. Көбү ар баланы сүйлөй баштады. Баарын кыдырып келип менин жаныма келет да айтат. Сиз эмне уктабай отурасыз дейт. Мага эч кандай ошол гипноз таасир эткен жок дедим. Анан мени немеге сахнага чыгарышты. Чыгарып үчөлөп мени гипноздоду. Ошондо дагы же ыйлаган жокмун, же каткырып күлгөн жокмун, же үндөгөн жокмун. Ошондо ошолор айтты: "Рахмат сиздин кайратыңызга, өтө кайраттуу экенсиз" деди. Мени же ошо жаратылышта төрөлгөндө ошондой кайраттуу болуп төрөлүп калганмынбы? Анан кийин ошол күйөөм өлүп калгандан кийин, 7 бала колумдан калгандан кийин өтө катуу чыңалдым. Белими бекем байладым. Бирөөдөн муктаж болуп бир самакча сураган жокмун, бир нан сураган жокмун. Күнү түнү иштеп, ушу балдарды өз ордуна койгонго аракет кылдым. Сүйлөсөм айтат: "Эне" дейт, "карасаңыз дагы эч сөздөн айны келексиз бир" дейт. Экинчиден сиздин дейт, ушундай кайраттуулугуңузга дейт, мен оозум ачам дейт. Өтө дагы эле ушундай кайраттуу болуң дейт, өтө дейт, умныйсыз дейт. Адамдар таппаган сөздү таап сүйлөйсүз дейт.
деп ушундай менин ошол акылыма ошол немеме баа берем, ошол кайратыман дагы эле жаза элекмин, айланайын. Дагы эле аркага кете элекмин. Быйыл гана кичине кайттым. Болбосо келиним бүгүн мантыгылайын дедим эле, иштен келип камыр кылам десем, мен дароо унду алам дагы, тузду салып камырды жууруп коюп коет элем. Жылда быйыл эле ошентип албай калдым. Ошол кыйын учурда, кыйын кырдаалда, опурталдуу заманда 7 баланы бактыңыз. Мекен үчүн кызмат кылып атсаңыз, тынбай атсаңыз, уйку аз болуп атса, өзүңүзгө кантип убакыт бөлдүңүз? Себеби ал убакта деле депрессия деген бир балекет болгон, репрессия болгон дегенде адамдар көбүнчөсү баягы залкарлар репрессиядан өлүп атса, азыркы мезгилде депрессиядан өлүп атат деп атат го. Ал убакта деле бир кайгы болгон, бир азап болгон, кыйынчылык. Анан ошол өзүңүзгө кантип убакыт бөлдүңүз? Анан тапкан кубанычыңыз эмне болду? Өкүткөн бир күйүтүңүз эмне болду? Ошол учурда ошентип күйөөм өлүп калгандан кийин Алай совхозу бөлүнгөндөн кийин мына жерде Алай совхозундагы аялдар советинин председатель кылып шайлап койду. Мынау Алай совхозунун борбордук бөлүмүндө партия уюм бар эле, партия уюмуна коммунист элем өзүм дагы. Партия уюмуна секретарь кылып койду. Күнү түнү дебей жазып, күнү түнү дебей иштеп, эки аял урушуп, же күйөөсү менен аялы урушуп мушташып атса, мына аялдар советинин председатель барсын деп, эки депутатты кошуп берет эле. Ошол маселелерди да чечип жүрдүм, ошол учурларда. Ошондо өзүмө да таң калам да, ооруп калбаганыма, бирок убагында оокат ичип, убагында уктаганды дагы, режимди да жакшы сактадым. Убагында жарым саат болсо да келип уктап, уйкумду кандырып тура калат элем. Ошондой кыйынчылыктарды башыман өткөрдүм. Балдарым билет, ошол өтүп кеткен чоң балам өтө жакшы билет эле. Апам өтө чарчадыңыз, апа ошентиңиз эми. Алла сизди ошон үчүн өмүрүңүздү узун кылып койду деп. Сиз сүйлөп атсаңыз, балдарга болгон сүйүүнү, мээримди айтып атсаңыз, чыныгы энелик мээримди, чыныгы энелик жүрөктү жалпы көрүүчүлөргө сездирип атасыз да. Анан сиздин 90 жылдык тажрыйбаңызда, энелик чоң жолуңузда, чоң турмушуңузда жаштарга кандай, жаш энелерге кандай насаат айта аласыз? Эмнеге даяр болушу керек? Эне кандай болушу керек? Ушуларга айтым келет. Ар бир кыз бала, ар бир келин, ар бир аял балдарына өтө мээримдүүлүк менен көз карашта болуш керек. Балдарын калп айтпаганга, жаман жолго барбаганга, анан балдарын мээримдүү, бооркер, ырайымдуу, адилет, эч калп сүйлөбөгөндөй балдарды тарбиялаганга ар бир эне милдеттүү болуш керек. Балдарына ошондой сапаттарды үйрөткөндө гана биздин мамлекетибиз да алдыга жылат, адамдардын арасында калп да жоголот, уруу да жоголот, анан адамдарды өлтүрүү да жоголот. Бардыгыңар Алланын берген перзентин 5-тен 6-дан бала төрөп, кыргыздын санын да көбөйткөнгө аракет кылгыла кыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сүйүктүү жаш энелер, бул энебиздин айткан кеп кеңештерин туура кабыл алып, менимче туура жыйынтык, туура тыянак чыгарасыздар деп биз толук кандуу ишенебиз, жана дагы жүрөктөгү үмүтүбүз эч качан өчпөйт. Анан соңунда баягы сиз улуу устат экенсиз. Айтайын дегенибиз, чоң улуу мугалим болуп турсуз. Педагогикалык чоң бир кесипти аркалаптырсыз, 40 жылга жакынча агартуучу болуп турсуз. Анан баягы биздин улуу инсандарыбыз айтып атпайбы? Мугалимди барктабаган өлкөнүн келечеги жок депчи. Сизди көрүп аткан кээ бир мугалимдер сизден менимче сабак ала алды дейм да. Эми азыркы замандагы мугалимдер кандай болууга тийиш? Мугалим ушу эң алдыңкы адамдардын алдыңкы отряды болуш керек. Мугалим бир эле тамга таанытканы эсеп эмес, онун бардык жагы мугалимдин жүрүш-турушу түкүргөндөн бери тарбиялык мааниде болуш керек. Мына ушуну мугалимдер эсиңерден чыгарбагыла. Менин айткан насаатым ошол. Кол чабыла. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүн Исраилова Сурма энекебиздин үй бүлөсүндө болдук. Ылайым ушул 90 жашты каршылаш
бир карманып олтурган 90 жашка чыгып олтурган энекебизге бекем ден соолук каалайбыз. Кайратым Кашым дебестен ар убакта ден соолукта ушул жакындарынын бешинесинде бар болсун. Демек, бүгүнкү чыгарылыш ушинтип өз соңуна келип жетти. Бизге кызматташууга даяр болгон ар бир көрүүчүнүн ушундай жакшылыктарын биз чагылдырып берүүгө дайым даярбыз. Ал үчүн биздин кызматташуу номерлерине жана дагы Instagram баракчаларына кайрылсаңыздар болот. Кайрадан жакшылыкта көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Бул сюрприз! Ағарған чачыңдың арыталы